Жолчубеков Жайкы Азия оюндарында күмүш медаль тагынды. Индонезияда өтүп жаткан Жайкы Азия оюндарында грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз балбаны Жолчубеков күмүш медаль тагынды. Бүгүн 21 августта Жакарта шаарында өтүп жаткан Жайкы Азия оюндарында грек-рим күрөшү боюнча 2 салмак ченинде беттештер орун алды. Анда 60 килограммга чейинки салмак ченинде Кыргыз өлкөсүнөн Жолчубеков катышып финалга чейин өттү. Финалда Кыргыз балбаны япониялык Ота Шинобуга кез келип, алтын медаль үчүн күч сынашты. Беттештин экинчи бөлүгүндө Ота Шинобу Жолчубековду көтөрүп чаап, таза жеңишке жетти. Муну менен Жолчубеков күмүш медалдын ээси болуп, Кыргыздын капчыгына 5-чи медальды алып келди. Буга чейин капчыкка 2 күмүш медальды Магомед Мусаев менен Айсулуу Тыныбекова жана 2 коло медальды Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы алып келген. Жайкы Азия оюндары Амантур Исмаилов коло медаль жеңип алды. Индонезияда өтүп жаткан Жайкы Азия оюндарында грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз балбаны Амантур Исмаилов коло медаль тагынды. Бүгүн 21 августта Жакарта шаарында өтүп жаткан Жайкы Азия оюндарында грек-рим күрөшү боюнча 2 салмак ченинде беттештер орун алды. Анда 67 килограммга чейинки салмак ченинде Кыргыз өлкөсүнөн Амантур Исмаилов катышып, коло медаль үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. 3-чү орун үчүн беттеште Исмаилов кытайлык Жан Гакуанга туш келди. Беттештин жыйынтыгында Кыргыз балбаны 6 упай, анын каршылашы 1 упайга ээ болду. Муну менен Кыргыз балбаны Амантур Исмаилов коло медальдын ээси болуп, Кыргыздын капчыгына 6-чы медальды алып келди. Буга чейин Кыргыз капчыгына күмүш медальдарды Магомед Мусаев, Айсулуу Тыныбекова жана Жолчубеков алып келсе, коло медальдарды Айпери Медет кызы жана Мээрим Жуманазарова алып келген. Акжол, сага ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса эртең чемпион бол. Давай, Акжол, только победа, только победа. Алтын күтөбүз. Алтын, Кыргыз эли сен менен. Сен менен. Иншалла утасың. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү сүйүнүчүбүздүн чеги жок. Айпер менен Мээрим коло медалга ээ